Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hormаттуу телекөрүүчүлөр. Баарыбызга Аллахтын рахматы жана берекеси болсун. Бүгүнкү көрсөтүүдө бүгүн бир өзгөчө бир маалымат менен кайрылгыбыз келип турат. Жакында эле мынакей ушу больницада, ооруканада ушу дарылана албай, элдик табыптардын колунан дарыланган бир ушу бейтаптын тарыхы менен ушу тааныштыруугубуз келип турат да. Эмесе сиздердин назарыңыздарда ушу Жалал Абад областынан келген ушу атыңыз ким деп айтсаңыз? Наргиза айымдын менен тааныштырмакчыбыз. Саламатсыздарбы? Эмесе ушу Наргиза айым, өзүңүздөр айтсаңыздар, кайсыл жерден болосуздар, эмне үчүн ушул клиникага келип дарыланышка аргасыз болдуңуздар? Кандай оорулар болду, кыскача айтып кетсеңиздер. Сиз апасы болосуз, аты жөнүңүздү айтып койсоңуз. Бакирова Зебикан. Бакирова Зебикан, Жалал Абадтан болосуз, Жалал Абадтан. Жалал Абадтан Жеңиш кичи шаарчасынан, дачадан болобуз. Ушу кыз январда ооруган. Ушу быйыл жазда январда, быйылкы январда. 22-леринде этектеринде жаттык. Гепатит В и неме, рак. Рактын канчанчы стадиясы эмне? 4-чү стадиясы. Гепатитте бир жума жаттык. Кайсы жерде жаттыңыздар? Жалал Абад облусту. Жалал Абад областык клиникада. Анан немеде дагы ошол жерде онкологияда бир жума жаттык. 2 жолу химия берди. Алар ошо диагнозун бүт барысын чыгарып тартып анан аныктады да. Больницага түштүк, гепатитке. Абуга түштүк. Ошо яшниктен рак деп чыгарды. Анан томографияларга түштүк, ошо түшүп анан ошол жерде бир жума жаттык, анан үйгө жооп берди. 2 жолу химия берди. Бир жумадан дарыланып үйгө жооп берип, химия алып анан үйгө кеттиңиздер. Химияны алган акыркысында кыйналып алды да. 2 жолу алдыңыздар. Химия берди, 21 күндө келип, химия алып кетесиңер деди. Анан биз 21 күндө барбайм деди, химияга келбедик. Келбей гепатитти лечение кыла бердик, лечение кылып, дарысын ичип. Каяктан кантип лечение кылдыңыздар? Ошо доктор жазып берген дарыны ичти. Ошол дарыны ичип аттыңар, ичип турду. Анан ичиши баштады. Иши баштады да немеге келдик кайра. Больницага. Алымканга келдик. Ошо онкологко келдик. Келип мен айттым, бул химияны көтөрө албайт. Неме без химия кылгыла лечение, суун алып бергиле. Суу толуп атат деп атат. Суу УЗИге түшсөк, яшниктен суу айдады деди. Алдырбасаңыз болбойт деди. Анан мен айттым, менде химия бербей, сууга жардам берип, неме менен карагыла. Десем, чоңуга алып кирди. Чоңуга алып кирип, эми буга химия берсек, главврачка алып кирди ошондо. Химия берсек боорго зыян да. Десе, зыян да. Силерге оюнбу барып келе бере турган. Ар 21 күндө химияңарды аласыңар, анан биз карайбыз деди. Мен айттым, боорду 1,5% химия катырыптыр дедим. 1,5% боор катып калыптыр. Бүт анализ кылдырдым, бары жектен. Анан менен кайра катып калса, бул кызды каяка алып барам дедим. Мен азыр химияны ябайам, эптей албайм, мен пенсионер адаммын дедим. Жөн жардам бергиле дедим. Капельница менен жардам бергиле. Шу кызды ичини-кичини суу буун алганга десем, химия албасаңар карабайбыз, кайка барсаңар ошока барып деди. Анан сыртка чыгып ойлонуп отуруп, анан мен Бишкекке чалдым, укам бар да. Бул жерде, шаарда. Бишкекте, немеде, Арча бешикте. Мен айттым, чалчы ошо докторго. Мен мурун телефондо көрүп жүрчү едим да, шу адресин тагып. Кимде? Чал. Бул Хашим Зайнабиевди телефондо көрүп жүргөм, нечен жылдан бери. Ошонун адресин тапчы, таап мага бир кабар бер, бүгүн кечке бер кабарды. Десем, анан таап чалган экен, келе берсин депти. Ошондо эле кеч жөнөдүк да. Бир жума отура албай калды. Жүрөктү кысып, бияка келгиче. Үйдө ошондой болду. Ичи али келе электелет, жаллап. Айласыз ого бардык. Немеге бардым. Хирург Козубайга кирдим. Таныш да. Ука шу сууну алып берчи, сен жардам берчи мага. Десем, эже, муну онкологдор алат да, мен ишим эмес да деди. Ол боорлорду карайт да. Анан айласы шоо келди. Бир жума отуруп чыкты. Жүрөктү кыса баштады. Ич болсо чоң.
Анан ошол күнү эле кеч чыктык, жолго чыктык, келдик. Анан укамдар тосушуп алды, машинеден топ отуруп келди. Эч жан баштай албады. Келгенден кийин учурадык, көрүп туруп анан жаткызды. Өтө оор. Укамдарга айтты, менин кулагымдан чыкпайт, өтө оор. Сиз эле келип ошо Хашим агайдын немесине келдиңиздер. Дептир, 4-чү диагноз уже өтө ооруп кеткенде кашыр көрүпсүңөр деп. Анан ошону менен жаттык, 3 күндө жылыш боло баштады. 3 күндө, мына Кудай турат, 3 күндө жылыш боло баштап, дары иче баштады. 24 саат күрүклүү сутка кылдым. 3 күн. Онан кийин 18 саат кыла баштадым. Уже чарчап калып түнү буктабайт. Ушу клизманы саат сайын кылдым, дарысыны ар 15 мүнөттө ичире баштадым. Bir naraka beraka içirdim. Gelgenden de bu жерден обследованиядан өткөрдүңөрбү? İçken sayın klizma менен кошо төлгө ириң түшө баштады. Ол ичектеги суу эмес экен. Бул оору ириң оору болот экен. Ичекти полный ириң каптагандан кийин бу шишип кетет экен да. Мен өзүм ушу башымдан өтүп көзүм менен көрүп, колум менен кылып аттым да шишти. Төлгө ириң мындай ириң ириң түштү, ак ириң түшүп атты. Сарыям түшүп атты, ак ириң биринчи кара түштү. Кара, али балыктын ичиндей пардадей кара түшүп атты. Капкара жука парда. Ол химия экен. Ошентип түшүп төлгө түштү. Анан иш жумшай баштады. Иш болсо каптыгыда таш. Карма сатпайт бакырат эди. Секин жумшап, секин жылып күнүгө ушу азаздан жылып басса оорубайт. Мына ери ооруйт. Эртеси бери оорубайт, бери ооруйт. Ушунтип 60 күн жаттык да. 57 күндө томографияга түштүк. Онун 55 күндө рентгенге түштүк. Ошентип ушундай жылыш болду. Эми ол суу алганга мен билбеймин. Ол ичи суу болбойт экен. Сиздер эми суу деп врачтар айтты, суу толуп калган деп туурабы? Анан ошону алдырабыз аракет кылган. Яшында суу айтып атат. Алдырбасаң срочно болбойт деди. Анан энди агар мен ошону суу алдырам дегенде бул кыздын ичинде суу чыкпайт экен. Только ичекти ичи ириң экен. Муну кандай кылып мага суу таап көрсөтөт деп билбеймин. Анан лечение химия алсаңар алабыз деди сууду. Химия албасаңар албайбыз деди. Ушун мен айласыз анан бу жерге келдик. Жүдө оор акыбалда келдик. Өзүм билем энди, баары жокто өзүм билем. Докторлор адам болбойт деди, туурусу. Болбосо ham химия аласыңар дей берди. Анан ушинтип дагы анан бу жерге келгенден кийин анан укам айтты. Эже деди. Ушу кызды жакшы кылса шу доктор деди. Бу Хашим мөрөгө чыгат деди. Укамдардан көз жетпей калды энди. Мен өзүм сезип турам. Мындай жүрүш-турушуда неме деди. Анан мен айттым, буягы Алладан дедим. Алладан булардан бир себепкер дедим. Ушу 3 күндө жылыш башталды да. Кудайга шүгүр. Ошондо сиздер келгенде кантип баштадыңыздар? Бул көрдү да, э? Келгенде сиздердин эле кагаздарын көрдү. Жок, больницага дагы сиздерди анализге жөнөттүбү, жөнөтпөдү? Томографияга бул жака тарттырганга. Тарттырганда 57 күндө түштүк томография. Келгенде түшкөн жоксуңар. Бул киши ошол жактан келгенде документтер менен эле карады. Ошол жактан түшүп келгенбиз. Бу жерге келип 55 күндө рентгенге түштүк. 57 күндө томографияга түштүк. Анан ушуну менен анан үйгө кеттик. Кайра 20 күндө кайра келдик. Кичине ичекте бар деди. Опухол бар деди. Ошо рентгенде өзү билинип турат. Ичектин башында кичине жогору ичек менен ички ичекте ушундай кара бар эди. Анан кайра келип, кайра ошо леченияны баштадык. Ушу келгенде ошондой кара нерселер дагы ошондойлор ириңдер деле түшө баштады. Анан неме түшө баштады, кан түшө баштады. Уже тазаланган ичектен кан келет экен. Кан түшөт экен. Онун анан башка дарыларды кыла баштадык. Ушунтип Кудайга шүгүр энди ушундай мен о жерде дагы бул кызды бир жума кармаганымда эмне болот мен билбейм да. Рахмат. Ушундай болду. Анда сиз өзүңүз айта аласызбы ошондо кандай сездиңиз өзүңүз? Жаңы келгенде врачтарга барганда кандай сездиңиз эле? Ошо рахта эле апам айтып атты, мага айтышпады да. Сизге айтышкан жок эмне ооруп экенин? Кандай апам чөпүндө мен чыгарып көрөм, айтышып атты, мага айтышпады. Бияк келгенде ошондой айтты, ошо келген. Бул жерге келгенде кандай абалда келдиңиз? Билесизби өзүңүздүн кандай келгениңизди? Азыр кандайсыз атасыз? Азыр жакшымын.
Кайла жытыш бар. Анча жакшы болуп калдыңыз, э? Жакшы, мурдагыдай эле. Азыр өзүнүн кирпирин жууп, анча-мынча тамак ашына. Ошондо бул жерге келгенден кийин толук ошо Хашим Зайналиевдин өзүнүн берген дарысын гана иштеңиздер, э? Больницанын дарыларынан, аптеканын дарыларынан иштеңер, ичпеңер эч нерсе. Укол алган жоксуңар, толук иштеңер, э? Толук иши. Улар ташап келди дарыларды. Рахмат, эмнени айтасыз? Ушундай экенде эми неме дейбиз энди? Бул ушундай эл дарыгерлерге уруксат бериш керек да президенттер. Мана канчасы мен көзүм көргөндөрдөн мана жүрөк ооругандар жакшы болуп кетип баратат. 20 күндө, 10 күндө жакшы болуп кетип баратат. Баш ооругандар жакшы болуп кетип баратат. Аккан болгондор жакшы болуп кетип баратат. Бул кыз эми аккан болуп калган экен да. Ошого жайланып жетип калган экен, э? Кудайга шүгүр. Айттым, оор акыбалда келген. Үкамам таң калды да, ушу кызды жакшы кылса эже деди. Бул врачыңар мөрөөгө чыгат деди. Мен айттым, ошондо да бир нерсени айтсаңыз, сиздер больницага баргандан кийин жана айтып атпайсызбы, ушу айык башын билип биринчи айтты сиздерге. Бул айыкпайт, колдустан келбейт деп айттыбы, же биз айыктырабыз ушуну химия менен дештиби? Ким? Врачтар Жалал-Абадта. Жалал-Абадтан өзүбүз айласыз бардым да, 21 күндө келип химия ала бересиңер деди. Айыгат, айыкпайт ал жөнүндө эч нерсе айткан жок. Жок, ону бир врач айтты, онколог. Өзүбүздүн поликлиникада бар. Мен айттым да, эл дос, мага чынын айт балам дедим. Мен ушуга карап иш кылайын дедим. Бул онколог айткан жок. Шуга карап иш кылайын дедим. Мен билип билбей дары-дармек кыла бербейм балам. Турусын айт десем, документиңизди ташап кетиң эже деди. Документти ташап кеттим, бир жумадан кийин келиң деди. Бир жумадан кийин анан кийин энди эже деди. Энди айт дедиңиз, айтам деди. Кызыңыз 4-чү степен деди, жакшы болбойт деди. Буягы Алладан деди. Буягы Алладан деди. Энди бу кызды кыйнабаң деди. Күчү жетпейт. Кыйнабаң деди. Деп анан ушу боюнча анан кийин уже кыз ошондой кыйнала баштагандан кийин химия бербегиле десем көнбөдү. А кече Жалал-Абадтан баргандан кийин томографияларын ушу Элдоско барып көрсөттүм. Мана укам көр. Десем энди эже өтө өзгөрүш бар деди. Буягы Алладан деди. Бизден бир себепкербиз да деди. Мага ошо бала туура жол көрсөттү. Туура жол көрсөттү. Ошондо анан бияка кеп калдык. Анан онун кийин кайра ошо ишип, ынтыгып дам ала албай калганда бардык да кате онкологияга, айласыздан. Барсам, химия аласыңар. Тиги Жалал-Абад ага чейинки ошо дарылаган врачтар, онкологторго көрүндүңөрбү, көрүнбөдүңөрбү мындан кийин баргандан кийин? Жок, көрүнбөдү. Только ошо Элдоско бардым. Ал өзү онколог эмес ал. Онколог. Поликлиниканын онкологу. Аны Элдос ушинтип келдим деди, мана бардым. Сеңе рахмат деди, мага туура жол көрсөттүң. Мен шуга карап иш кылайын дегенмин да. Десем, эже өзгөрүш бар деди. Оягы Алладан деди. Буягы пешенеңиз деди. Бизден бир себепкербиз деди. Экөөбүз раса узак отуруп, томографияларды көрдү. Немесиге алдыда немеге жарыкка коюп алып экөөбүз узак сүйлөшүп отурдук. Анан о докторго барбадым. Рахмат. Негизи бул багы ооруну Аллах бир сыноо катары жөнөтөт экен. Анан буга эми ар нерсе себепкер болот экен. Албетте биз мисалы үчүн врачтарды күнөөлөгөндөн алысмын. Себеби алар да ошол бүгүнкү илимий калыптанып калган, ошо илимдин күчү жеткен медициналык эмелер менен дарылашка аракет кылып атат алар. Андан аркасында жете албайт. Экинчиден алардан сырткары дагы мисалы үчүн мына бизде бүгүн ушу элдик табуучулук традиционный илгертен келип аткан табуучулуктун жолу уланып келип атат. Больницадан айыкпагандар чындыгында кайра келип ушулардын колунан ушундай шыкпа таап келип аткан учурлар бар. Мына бүгүн ушу сиздер да ошого бир себепкер болуп, дагы бир жолу далилдеп атасыздар да мынакей. Демек, элдик табып, дегел ошо табуучулук менен медицина бири менен бирине бир мындай ажырагыс, бир бүтүн дене сыяктуу болуш керек экен да. Ошондой болуш керек. Демек, ошондо биз бүгүнкү күндө кандайдыр бир деңгээлде ошо элдик табыпты дагы медицина менен, илим менен айкалыштырып бир өнүгүүсүнө шарт түзүп аракет кылганга ошо оюңуз кандай? Ошол туура болот бекен? Бериш керек. Мисалы үчүн элдик дарыгерлерден канча адамдар жакшы болгон, илгери деле жакшы болуп келген. Мана мен ушу башым менен тартып, көзүм менен көрдүм. Только чөп дары менен дабаланды да.
шөп дәрі. Мисалы мен деле ошо эсимде да, биз чакан кезде бир тоодо бир айылда жашачубуз. Ал жерде больница жок. Анан бир медсестра бар, анан бир табып бар эле бизде, тамырчы. Элдин баарысы ошо медсестрага укол алыш үчүн эле барчу. Анан ошо тамырчыга келишчү да, тамыры карматып, ошол эмне десе, ошонун айтканын ичип жеп, ошону менен ошо табыптан айыгышчу да. Анан азыр деле ошо табыптардын мен ошондой ойлочумун да. Ошо табыптар ушуну менен ошо абабыз өтүп кетсе, табыпчылык жок болуп кетер бекен депчи. А көрсөм мына бүгүн дагы күчтүү табыптар бар экен. Кудай буйруса, демек буларды дагы бир мамлекеттик деңгээлде пайдаланышка аракет кылышыбыз керек. Медиктер деле ушу келип мындай кичине мындай бүгүнкү күндө азыр өзүңүздөрдө мындай сезүү кандай, ишеним кандай болуп турат? Ушу айыгып кетишке ишеним пайда болдубу? Толук. Сезиңиздер, буйруса. Ишеним пайда болгон үчүн ушинтип сүйүнүп отурабыз. Рахмат. Андай болсо эмки сөздү мынакей ошол элдик табып. Мисалы үчүн энди мына элдик медиктер деле ушу элдик табыптар менен бири-бириден үргөнүшсө болобу? Табып врачтан, докторлордон үргөнүшү, булардан үргөнүшү, путтоштун керекчилиги жок. Бул 5 күндүк дүйнөдө бардыгыбыз деле кетебиз. Рахмат. Аны эмесе кийинки сөздү ушу Хашим агайдын өзүнө берели. Макул десеңиздер. Саламатсызбы? Алейкум ассалам. Сизге ошо биринчи суроо, мынакей азыр ушу айтып өтүп кеттик. Деги эле мынакей ушул элдик медицина менен, ошо азыркы ушул мисалда да, элдик медицина менен официалдуу медицинанын ортосунда эмне айырмачылык бар? Ушул эмне себеп болду дейм да, ушул бүгүнкү биздин ушул студияга келип отурган айымдын ушул оорусунун айыгышына эмне үчүн ошол официальный медицина мынчалык ишеничтүү жооп бере алган жок да, ушуну айттырабыз да. Рахмат, мен сиз сурооңузга түшүндүм. Аваламбар ушул Наригизанын оорусуна шифа берген жараткан Аллахтын мактоолор болсун. Сиз менен учурастырып, элге ушул кылган ишибиздин жыйынтыгына элге таанытканга мүмкүнчүлүк берген Аллахка дагы бир жолу шүгүрдөр болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммед Муса салейхи саламдар болсун. Наргизаны сиз айткандай врачтар деле колунан келишинче дарылады. Колунан келишинче дарылады. Эми алардын мүмкүнчүлүгү чектелүү. Андан аркы жолу жок. Медицинада мунун толук аяктын жолу табыла элек да. Табыла элек да. Мен ушуну сизге айтайын деп атам. Эми бул экранда отуруп алып, сиз айтканда азыр туура эле айтып атасыз. Врачтарды күнөөлөгүбүздүн кереги жок. Болгон акыйкатты айтышыбыз керек. Себеби эл акыйкатты билиш керек. Мен ушул көз карашта сөз сүйлөгүм келип атат. Аваламбар сиздин ушул сурооңузга азыр айттыңыз, официалдуу медицина бул ошол мыйзам тегинде протоколдук система менен терапиясы чектелип коюлган да. Болду, андан аркы эч кандай жылабайт. Ал эми элдик медицинада бул нерсе чектелген эмес. Протоколго баш ийбейт. Протоколго баш ийбейт. Андан кийин андан сырткары элдик медицина бул өзүбүздө өсүп аткан өсүмдүктөр дүйнөсү менен, жаныбарлар дүйнөсү менен минералдык дарылар заттарды колдонот. Андан сырткары мисалы Тибет сыяктуу эле кыргыздарда да элде илгерки табычылык болгондо ошонун өнөрлөрү болгон, диагноз коюу системасы болгон, дарылоо системасы болгон, дагыларды жасоо системасы болгон. Мына ошолорду айкалыштырып отуруп, анан кийин ошол табычылыктын жолуга биз ошол рак менен ооругандарды дарылайбыз. Андан башка дагы ооругандар сиз айтып атканда ушул сиз азыр айттыңыз, салттуу медицина менен ошол азыркы официалдуу медицинадагы айырмачылык мына ушул айырмачылык. Эми Наргизанын оорусуна бул экран телекөрүүчүлөрдө кызыгышы мүмкүн, бул оорус кандай болду экен деген суроо бериши мүмкүн. Ошондуктан мен бул кыздын оорусуну айтып түшүндүрүп берейин. Медицина тарабынан аныкталган оорусу гепатит Б бар. Гепатит Б, анан онкология кошо эки диагноз келген, Азыр ушуну айтайын да, гепатит Б менен ооруйт. Андан сырткары мынанда томографиясы да описаниясында мына ошону көрсөтсүн, мына томографиянын протоколунда жазылып турат, заключениясында жазылып турат. Заключениеде жазылып турат: МРТ данные за неоднородной кистознообразной правой доли печени, вероятно гемангиома,
не исключая вторичный депозит, уражен асцит, хронический холецит с перегибом деп атат да. Бұл томография, мына бірінші томографиясы. Ошол жерде врачтардын рекомендациясы менен бұл кыздын оорусун түшүнүш үчүн брюшной полостун томографиясын алууга ысынбат этилген. Мына брюшной полостун томографиясы ысынбат этилген. Ошол томография январь айында 2024 жылы Январь 20-сында түшкөн. 20 январда 2024 тартылган томография бул Жалалабадта тартылган томография. Ошол томографияда мына боор көрүнүп турат, кичинейген мына. Боор көрүнүп турат, алдынан караганда көрүнүп турат. Андан кийин мынанда ичегелер мына карасаңыз ичегелер бырышып турат мына. Ичегелер бырышып турат мына. Мына томографияда көрсөтүп тур, мына ичегелер бырышып турат мына. Андан арт тараптан караганда дагы боор кичинерип турат. Андан кийин мына жерде мына чоң боордун жанында ишиктер турат мына. Көрдүңүзбү мына? Ишиктер. Мына көк боордун ишигенин көрсөтүп турат да. Мына көк боордун ишигенин көрсөтүп турат томографиянын. Мына жерде ичегелерде мына колиттин бар экенин көрсөтүп турат мына. Колит деген жоон ичеге кысылып калганын көрсөтүп турат. Ошол томография көрсөтүп турат. Андан башка мына ичегелер кара тактарды көрдүңөрбү? Мына кара тактар мына. Кара тактарды көрдүңөрбү мына? Боорда кара так болуп турат. Бул жоон ичегеден де лимфаденопатия процесси жүрүп, лимфаденопатия болгондо жоон ичегенин эпителисинде, ич катмарында жайгашкан микрофлора бар да, анын ичинде патогенный микрофлора бар, козгой турган, ошо бактериялык токсин бөлүп чыгарып, курсак көңдөн отурукташкан боорго, уйку безине, көк боорду буулап атат да, бузуп атат, жабыр тартырып атат да. Ушул томография көрсөтүп турат мына. Мына көрсөтүп турат баарын тең. Анан ичинде асит бар экенин көрсөтүп турат. Бул ошо январь. Мына андан бөлөк врачтардын рекомендациясы менен тартылган томография да, бул. Андан бөлөк мына жерде Жалалабадтыкы да. Бул малый таздын томографиясы. Мына малый таздын томографиясында мына көрсөтүп алып турасыз. Мына таварсыкта жана малый тазы ичеген сигмовидный часы буралып калгандыгын көрсөтүп турат. Анан ошол жерде оп кол өскөн өтө чоң чоң оп кол пайда болгонун көрсөтүп атат. Мына көрмөй турушкан мен көрсөтүп атам, өтө чоң оп кол пайда болгон мына. Объемное образование, баягы орусча сүйлөгөндө объемное образование. Анан кийин брюшной полость жайгашкан таварсыктар, анан женский тараптар да кисталар пайда болуп, бүт женский органда жайгашкан органдар баары жабыр тартып атат мына. Көрсөтүп турат мына. Анан ошондой эле жабыр тартуу акырында мына сөөгө өтүп атат. Омуртканын сөөгүнө өтүп атат да мына. Агарып турат омуртканын сөөгү. Өтүп турат, чычаң сөөгү тартылган. Ошо чычаң сөөгтөрүнө копчикка өтүп атат. Оп кол процесс сөөгө өтүп атат да. Мына ушунда 20 январда томографиясы. 57 күн дарылагандан кийин Наргизаны мына 57 күн дарылагандан кийинки томографиясы мына орган брюшной полость. Мына орган брюшной полость мына. Сизге келип дарылагандан кийин 57 күн. Августтун 25-ден келдик бишинде сентябрда дарылангандар да булар. 57 күн. 57 күн дарылангандан кийинки томография. Мынанда карасаңар боордун чоңойгонун көрсөтүп турат. Бырышкан кеткени көрүнүп турат мына. Көрдүңбү? Алдынан тараптан. Арка тараптан караганда дагы мына көрүнүп турат. Андан сырткары мына жердеги лимфа ичегелердин түзөлүп калганын көрсөңөр болот. Баягы бырышып турган ичегелер мына оңолуп калганын көрсөтүп турат. Томография оңолуп көрсөтүп. Ошондой эле мына анан мына агарып турат мына көрдүңөр. Бул жоон ичеген восходящий час башталыш бөлүгү боорго поражение бергенин көрсөтүп турат. Анан ошол жоон ичегеде опколоо процесси бар экенин көрсөтүп турат да мына томография. Бар экенин көрсөтүп турат.
Ана мына қарасаң, мына жердегі топталған мына жоғын ичегеден бұрышқандар бары кеткен мына. Калиттер кеткен да. Лимфопатия азайған. Анан, су көк борына алғандай болды ошондо. Биринчиде шишип кеткен. Көк бор өзүнө мына ордуна келген. Мында өзүнө келип атат, 57 күндөгү көк бор ордуна келип атат. Ушуга жетиштик, Анан кен ичегеле тазалап мына көк бор өзүнүн ордуна келип атат мына. Андан кийин бул экинчи томография, коду азыркысын 55 күндө тартылгандай. Бул малы таздын томографиясы. Кичи таздын томографиясы мына. Мына сөйөктөр өзүнүн ордуна келип калган. Мына. Мында объемный образование жок. Жок. Мына. Карагыла, объемный образование жок. Мына. Объемный образованиялар жок мына. Мына жок. Баягы биринчиде томография объемный образование мал тазалык жок. Ол жерде да божыраган эмелер жок уже ал жерде. Объемный образованиялар мына жок мына. Экөөсү мындай бирдей кармап көрсөтпөйлү, Мана бул 57 күндөгү кийинкиси. Мына образование жок мына көрдүңөрбү? Мына ошо. Жок, эчтеки жок мына. Образованиялар жок, мына чоң объемный образованиялар жок. Бүт тазаланып калган мына. Тогулуп туруп. Мына жердеги мына алыгылар сөйөктөр өзүнүн формасына келип калган мына. Копчиктеги сөйөктөрчү мына. Анан женский тараптары мына таварчтар тазаланып калган мына. Мына таварчтар тазаланып калган. Андан кийин акыркы мына андан сырткары бул рентген. Бул канча айдан кийинки тартылган ошондо? Бул 57 күнү тартылган тамак. 57 күнү, биринчи курсунун 57 күнү жеткен тартылган. Андан бөлөк ошол 55 күнү биз бул кыздын башында билгенбиз, жоон ичегеде, ички ичегеде рак бар экенин билгенбиз. Анан биз ичегеден буга чыккан эмес ал, Жалалатта биринчи томографияда калит көрсөтүп, бирок ырастан рак эсептебейт. Ал эсептебейт. Анан чтобы бул Наргизанын жоон ичегеси канчалык осложнение болгонуну аныктап такташ үчүн биз ирогоскопиядан өткөргөнбүз. 57 күнү тартылганда дарылоо сунушунда ошондой 57 күн тазаласак дагы мынада сигмовид кишкада лимфаденопатия болуп толук тазаланбай өтө элек да. Анан мына жерде мына нисходящий часы, папордаболочный, башка баардык тазаланган. Мына таза таптаза болуп турат. Бирок опколо процесс ичинде бар. Андан бөлөк мына жерде мына ичке ичеген мына терминальный илейт деп коет. Дистальный часы бар да, мына көрдүңөр мына. Ушул жерде опкол бар экенин көрсөтүп турат. Муну врачтар дагы мойнуна алып атат да, терминальный илейт деген диагноз коюп атат. Недостаточность инициального клапана деп жазып атат протоколунда. Биз ошол 57 күн ичегесин тазаладык. Тапты ичинде ириңдер бүтүндөй чыгардык да, ошондой көп ириңдер көп. Чыгаргандан кийин 10 күн 20 күн ат бул бердик, дем алгыла депчи. Андан кийин 33 күн мына жоон ичегенин мына түз ичегеден баштап мына баскадаш часына чейинки опколор баарын чыгардык. Азыр могу опколдор барбы жокпу? Азыр бут жок да. Ичинде могу жок, ошонун доказательствосу бар да. 43 күндө ошолор жоголду да. Мына эми акыркы 10 күндө мына бул ичегенин дистальный часындагы ракты чыгарып бүттүк да. Мурдагы күнү акыркы рак чыкты. Анан калган сүрөттөрү бар, видеосу бар. Алыгы болсо, кызыккандар болсо биз көрсөтөбүз. Бул кыздын ооруга келгендеги оорусу да баягы гепатит Б бар да. Ошол первичный миелофиброзный лейкоз пайда болгон. Кызда. Сизге келген учурда, ошондой болчу. Баягы буну анализден чыкпайт. Шуну айтып коюш керек. Анализден костюмозда бүтүндөй ооруп эле да. Көкүрөк, далы, мүрүсөктөр, буттарында оорулар бар да. Подвздошный часть косту, жан бас сөйөктүнчү первичный миелофиброзный лейкоз эле. Эми биз муну көп жылдан бери дарылайбыз. Бул аны дарылайбыз. Буга чейин дарылагансыз да бул оорулар боюнча. Анан
ошо дарылоо учурунда анан боор бырышып калган эле. Боорду өзүн калыбына келтирдик. Анан көк боор ишип кеткен эле. Көк боор аны да калыбына келтирдик. Андан кийин бөйрөк киста образование жүрүп аткан. Сейдиги улам азайып анурия деп коет, акыры бар сейдик чыкпай калат да. Мына ушул акыбалга кирип кетип аткан да. Аны баарын токтотот. Андан кийин бул рак алиги яичникти киста пайда кылып, киста опколго переход болгон да. Анын баарын өзүнүн калыбына келтирдик да. Анан кийин эң негизги оорусу ичегидеги рак болгон, бирок бул жерде ошол көрүүчүлөр туура түшүнүш керек. Мына бирастар уккан болсо айтып коюшум керек. Муну жоон ичегидеги рак деп признавать этиш үчүн, рак бар деп айтыш үчүн онкологияда кабыл алынган норматив бар да. Норматив боюнча бул кыздын ичегесинен биопсия алыш керек. Биопсиянын результатын айтылат. Эми бул кызды мен колоноскопияга аппаратка жөнөткөнүм жок. Себеби ичегеси мындай нагрузка менен текшерилет да ичегесинчи. Ошондо бул кыздын жарылып кете турган коркунучу бар. Яичниктин жарылып кете турган маткасы койгучу бар. Анан ичегин өзүндө кровотечение кетиши мүмкүн. Ошон үчүн мен жөнөткөнүм жок. Анан келгенде эле тамырын кармаганда эле билдим муну оорусунчу. Анан ушуну акыры оңдоп бүтүп ичегеси тазалангандан кийин канчалык тазаланганын көрөйүн деп иреоскопиядан өткөргөндө азыр мен көрсөттүм. Тазаланганын билди. Эми анан ракты ичегидеги түзүлгөн ракты, жагы өскөн ракты чыгарыш керек болуп калды. Мына ошону акыркы 33 күндө чыгарып бүттүк да. Жоон ичегидеги. Эми 10 күн ичинде ички ичегидеги ракты чыгардык. Дистальный часында. Ошентип Наргизанын азыр дарылоо курсу бүттү. Азыр реабилитационный курс баштадык. Реабилитационный курс баштады. Ошондо 100 күн дарыланыптыр да. Башында 53 күн, азыр 47 күн, экинчи эмесинде 63 күн, азыр 43 күн. 43 күн. Бул ушу дарылоо анан күнүгө процедура жасалат. Мына апасы байкош эртеңден кечке шипаланып жүрөт. Бизде 15-10 мүнөт аралыгында дарылар ичилип турат. Андан бөлөк дагы бул ракты пайда кылган инфекциялар бар да. Инфекциялар лимфатикалык сосуд, кан аркылуу бар организмге таргап турат да. Муну токтотуш керек. Ошол эле бир мезгилде иммунитетти көтөрүп туруш керек. Себеби иммунитет муну кармабаса, дары кармай албайт. Инфекцияны таркашынчы, анан организм мисалы өпкөгө кетип бараткан жолду бүтүндөй токтоттук, өпкөгө, буручта башка органдарга кетип баратканды токтоп, ал турган мээге чейин кетип бараткан жерин баарын токтотуп, баарын кайтардык. Эми реабилитационный курска өткөрдүк. Эми мындан ары бул кыздын гепатит Б'сы бар. Бул гепатит Б. Али айгылык ал. Айгылык. Али гепатит Б'га онуга пайда кылган асцит азайттык. Бөйрөктүн гломонефритин токтоттук. Көк боорду ишитип берет да. Спленомегалиду ишитпейт. Ол калыбына келтирдик. Боор бырыштырып коет. Аны калыбына келтирдик. Азыр боор жакшы. Боор жакшы. Эми вирусту токтото турган, вирусту азайта турган, анан вирусту жогото турган дарылоо курсун жүргүзүшүбүз керек. Да 3 стадияда жүрөт экен ошондо. Эми мындан ары муну үйүндө эле жүргүзсө болот. Үйүндө анан андан сырткары бул ар 3 айда, ашып кетсе 4 айда бир келип текшерүүдөн өтүп туруш керек. Демек мындан кийинки процедураларды бул өзү эле жасай алат экен да үйдө. Сиз көрсөтүп бересиз баарысын. Ошол жактан эле өзү жасаса болот экен да. Ооба. Эми сизге дагы бир суроо да. Мына ошо эмне үчүн мына сиздер ушу дарылап ушу өтүп атасыздар да. Мына ушу практика кылып туруп буга чейин ушу айтып келгенсиз. Эмне үчүн бүгүнкү күндө ушу мынакей официальный медицина ушу сиздин жасаган ыкмаларыңызды, методдоруңузду медицинада колдонууга кызыкпайт? Эң маанилүү суроо бердиңиз. Ушуну ишенсеңиз, мына ачыгын айтышым керек. Кээ бир врачтар мени шарлатан деп ат коюшуп алган. Шарлатан. Анан ар түрдүү черный пиарлар болушуп жүрүшөт. Биз рак дарылатқан жол таптык. Тапканыбызга 11 жыл болду. Анан биз өкмөткө
ошол мезгилде президентке, премьер-министрге, саламат сактоо министрине, анан улуттуу онколог борборго официалдык кат менен кайрылдык. Биздин табылганыбыз текшерип бергиле. Канчалык реальный? Же биз каяга түштөн ойгонуп алып эле биз таптык деп чыгып алдыкпы? Биз адамдар дарылап пайда келтирип атабыз, жок, же зыян келтирип атабыз, же өлтүрүп коюп атабызбы деп кайрылдык да. Ушул күнгө чейин мына 11 жыл болсо, ар бир келген президентке кайрылабыз. Ар бир келген өкмөт башчыга, ар бир саламат сактоо министрине кайрылабыз. Эми онколог борбору такырыкпай деген муну ага кайрылган токтотуп койгонбуз. Андан сырткары онколог борборунда 2015-жылы доклад жасадым. Ракты мына ошо наркоза ошогон, ооруган бейтаптан чыккан рак көрсөтүп, мына химия терапиясыз, операциясы, даже 11-жылы, 2015-жылы. 15-жылы жасадыңыз. Доклад жасадым да. Эч кандай медициналык медикаментсиз эле, мынандай биздеги өсүп аткан дары чөптөрдөн, мөмө жемиштерден рак дарылайбыз. Мынакеде көрсөтсөк, залда отурган, алып барып аткан, толо эле. Алып барып аткан адам калыптыр, анан бир врач калыптыр. Калган чыгып кетти. Чыгып кетип калды. Анан кызып, бул врач ким экен десем, ал Оштук Өзбек врач экен. Мына биздеги олардын мамилеси мына ошо. Андан сырткары үстүнөн эки жолу угулоныш козготушту. Мана элге ошо чёрный пиар кылып, адам өлтүрүш кылып таанытышты. Эл ушинтип түшүнөт бизди. Эми сиздикинин ошо жасаган азыркы ошо диагнозторуңуздун бир илимий эмеси формуласы барбы? О, илимий негизи бар. Бар, илимий даярдалган. Биз ошону менен иштеп атасыз. Ошону бизге Илимдер академиясына Министерствого здравоохраненияга кайрылып көрсөттүңүзбү ошол формулаларды? Илимдер академиясына кайрылдым. 2015-жылы кайрылдым. Каныбек Осмоналиев деген депутат бар эле азыр. Ошол кишиге мен агайым болгондо физикадан сабак берген, ошол кат жазсам, ал жардам берем деп академияга жөнөттү. Илимдер анан аларга айттык, биз ушундай дарыдан жол таптык. Силерде Ошто медицинский проблема деген академия институттар бар. Ошонун атынан чыгайлык деди. Чыгайлы десек, Эркебаев президенти Эркебаев аябай жакшы чыгыпсың деди дагы. Бир аптадан келсем, жок, сен колдобойбуз деди. Неге десем, вице-президент Алдашев деген бар экен. Ал кереги жок деген сөздү айтты деди. Ушундай экен. Эми дагы бир суроо да. Мына 11-жылы бунун ошол методун таптык. 13-жылы. 13-жылы. Ошондо уже формуласын чыгаргансыздар. Кандай дарылаш керек барса. Бүгүнкү күндө ошого дагы толуктоолор болдубу? Андан бери. Же ошол менен эле дарылап атасыздар? Ошо 13-жыл рецепт менен. Биз ошол мезгилде онкология оорулардын 40% түрүнү дарылоого жетишкенбиз. 13-жылы. 2013. Азыр 80% дарылоо. Демек андан бери дагы уже өнүктүрдүңөр да. Аны кантип, эмненин себебинде? Биз тынымсыз биринчиден мен илим менен тынымсыз иштейм. Илимди үстүнө. Бүгүнкү ошо илимдин жетишкендиктери менен. Мен ошко андай илимге кызыгып күнү түнү окуй турган адам эмес. Ачыгын айтып кое бериш керек. Экинчи нерсе мен тынымсыз изденем. Ana üçüncü nerse men adamlarga klinikal испытание жасабайм. Ошондой айтып коюшум керек. Мен ал орун кантип дарылаш керек? Жолу менен дарылап бүт процедура кылма барды. Эми ушул мезгилде азыр мен түшүндүм медициналык коомчулук кандай мамиле кылыш. Ошондон мен азыр китеп жазганга отурдум. Демек бүт эмгегиңизди жазып, китеп кылып калтырышыңыз керек. Акыркы сөзүм мына кыргыз журту көрүп турган болсо, кыргыз журт кааласа кызматы пайдаланса, кааласа пайдаланбай кое берсин. Рахмат. Биз эмгегибиздин результаты бар. Ошол эле учурда сизге ошол эле пациенттер келип атат да, бүгүнкү күндө да кайрылып атат. Туурабы? Ошолорго кандай жардам көрсөтүп атасыз? Шарттар барбы? Мисалы үчүн ушул көрсөтүүдөн кийин да сизге бир топ адамдар кайрылышы мүмкүн. Себеби дегенде бүгүнкү күндө бул рак абдан көбөйүп кетти да. Ошол эле боордук жана гепатит дагы абдан көбөйүп кетти. Ооруканалардан жана мына ушу наргизага окшой эле чыгарып коюп аткан адамдар көп. Ошолордун сизге кайрылган учурлары болсо, эмне кандай жардам көрсөтө аласыз? Биз ошол клиникалык ишибизди мындан 11 жыл мурда баштадык да. Баштаганда эле биз врачтардан чыгарып койгондорду дарылайбыз. Ушул кезге чейин. Ушул кезге чейин мына ушундай. Бирок медицина дарылай албай калган мурун дарылайбыз.
Себеби биз ошондо илимий негиз иштеп чыккан үчүн иш кылабыз да. Өзүңүзгө ишенесиз. Ошон менен эле катар бизден мени соттоп коюшкан. Бирөө уктуккан. Соттоп коюшкан, иштебесин деп чечим чыгарып коюшкан. Өзү юридиканын законунда жок экен ал нерсе. Биздин соттор бар нерсени кыла берет деген. Пулду берип койсо, ишти кыла берет деген. Анан үчүнчү нерсе, менин андай шартым жок. Мындай идеальный шартым жок. Эптеп 3 бала ташты. Анан мында о ракты чыгарып аткан учурда жаткырам. Калган учурда үйүндө дарыланышат. Өзүңүз деле үйүңүздө эле карайсыз. Жок, үй аким үйүндө. Үйүндө да карайм. Өз пациенттердин үйүнө барып эле карайсыз. Ошондой. Анан оор акыбалда болгондо, оор акыбалдан чыгарыш үчүн жаткырам. Кетет 10 күнгө, кээбирде 20 күнгө. Анан мисалы ырагын чыгарып аткан учурунда, мисалы азыр наригизен ырагы чыгарып бүттү, калган реабилитация курсун үйүндө жүргүзө берет. Мына ушундай учурларда жаткырам, оңдоп туруп үйүндө жөнөтөм. Эмесе бүгүн ошо мына ошо көрүүчүлөргө ошол эле учурда ошо бизде ошо саламаттыкты сактоо тармагында иштеп аткан ошол жоопкерчиликти мойнуна алган бизден ошо врач, окумуштуу хирургдар деги эле мына ошо бийлик башында отурган биздин адамдарга эмнени айтат элеңиз бүгүнкү күндө ошо мына ошо мисалы ошо сиздин практикаңызды ошо колдонуш үчүн сизге эмне керек, кандай шарттар керек? Ишенсеңиз, азыр сөзүм башында айттым. 2013 жылдан бери бийликти чакырам, анан врачтардан чакырам, келгиле иштейли. Элди ден соолугун оңдойлук көтөрөп, ракта ооруган адамдар жапа чекпесин деп чакырып келетам. Чакырып менен келетам. Мен ичим тарды кылган жок. Кызган, күйүккөн жерим жок. Эмесем канча жылдык мээнет булчу. 84-85 жылдан бери изилдейм да мунучу. Даяр нерсени бекерге берем деп атам. Ойлонуп көрсөңүз, ким артык кылат? Кой, ич тарды кылбайын да бекерге эч ким келген жок. Азыр эле чакырам. Кес, иштешебиз, мен даярмын. Иштешкенге. Башкача жолун издеп. Андан кийин экинчи жолу бүгүнкү күндө азыр экинчи сиз айтып аткандай, экинчи жолу бар юридикалык жолу. Ушол юридикалык жолду жөнгө салыш үчүн биз ошол элдик медицина мыйзам талаасында ачык анан мамлекет контроль кылыш үчүн саламат сактоо министрлик контроль кылыш керек. Сапаттык жактан, коопсуздук жактарынан саламат сактоо министрлик контроль кылыш керек. Эгерде каражат тапкан болсок, биз дагы эл катар налог төлөшүбүз керек. Жок, эгер мыйзам менен саламаттык сактоо министрлиги контроль кыла турган болсо, анда ошол министрликтин эле тармагындагы бир өзүнчө бир бөлүк болуп калат да. Анда элдик табылчылык. Андай болсо, демек анын бардык шарттарын түзүп берүүнү да мойнуна алыш керек болот. Өкмөт. Өкмөт ошол эле медицина министрлиги демек сиздерге ошо шартты да түзүп беришке милдетин алып калат да. Балким ошон үчүн көп нерселер чечилбей аткандыр. Каражат маселеси болот дегендей. Жок, мен алыңызга кошулбайм каражат жагына. Себеби Кудайга шүкүр Сады Жапар бийликке келгенден бери биздин бюджети солуп калды. Мурда ошондой проблема бар эле. Кеп Кыргыз Республикасынын президенти, премьер-министри, депутаттар, саламат сактоо министрлиги бир маселени түшүнүш керек. Элдин ден соолугу чындыгында, элдин ден соолугу таза болсун, ишке жарамдуу адамдар көп болсун, адамдын өмүрү узун болсун дей турган болсо, элдик медицинаны мыйзам талаасына салыш керек. Анын үчүн бир кабарыңыз бардыр. Мыйзам элдик медицина колдой турган мыйзам иштеп чыкканбыз. Долбоор. Мына ушул долбоорго көңүл бир окуп, көңүл буруш керек. Ошол долбоорду кайсыл стадияда бүгүнкү күндө министрликке берилдиби? Саламат сактоо министрлигинде берилди. Саламат сактоо министрлигин 4 жылдан бери алып жүрөбүз. Берип атабыз. Ар бир министр чекелеп коюп, эми гана алып калып бешенал кичине карап окуп, анан жакында өкмөткө сунуш кылыптыр. Элдик медицина бир мыйзам талаасына алып кирели депчи. Анан ошол жаңылыкты угуп, анан биз ушул мына элдик медицинанын мындай жетишкен ийгиликтери бар. Мына эл журт көрсүн деп ушуга алып келип отурабыз. Рахмат. Сизде дагы барбы айта турган сөзүңүз? Эми мен айтарым ушу элдик дарыгерлерге деле ушундай кеңирээк шарт түзүп берсе, мына канча ооругандар, мына өзүм ошо почти 100 күндөн болгон болсо,
жеңіл онколог оорулар жакшы болуп кетип жатат да. Биз өтө көрүп келдик. 20 күндө, 1 айда канча келин кесектер кетти. Көкүрөктөн рак болгондо. Силер көрүп атсыңыздар. Жүрөк органдары жакшы болуп чыгып кетти. Эми мен айтарым ушу Хашим Зияйдиновден Кудайым ден соолугун берсин, эл алдында жүзүнө жарык кылсын. Неме дейбиз, эми ушундай элге керектүү адамдардан болуп, кыйналган, мага окшоп келгендерге жардам бергениге Кудайыма абыр берсин. Анан мен өтө ыраазымын да. Мен өтө оор акыбалда келгенмин. Ошон үчүн ушу менин тилеген тилегим эл журтубуз тынч болсун, заманыбыз тынч болсун. Ушу окшогон эл дарыгерлерге президентибиз бардыгы кеңири шарт коюп берсе, Рахмат. Кудай кааласа оорулар азаят. Азыр ошо гепатит менен ошо неме көп оору болуп атат да. Рак менен гепатит көп болуп атат. Врачтарым айтышты. Эми врачты деле жаман дегенибиз жок. Эми олардын өз немесин ишин кылышып атат. Оларга деле рахмат. Билген эмесин Элдик жасап атышат. талаптарга деле рахмат. Эми биздин Кыргызстандын эле медиктери эмес, бул боюнча дүйнө жүзүндө медиктердин баары ушу тупикте турат бүгүнкү күндө. Онкологияны кантип жеңебиз деген. Менин башымдан өткөндө, машы өзүм жашыраак болгонумда күнүмдүк жазып барат эдим. Өзү оюмда болуп атты, бир мен өзүм үчүн бир кичигеле китеп болуп калды да. Күнүмдүк жазып барсам, дарылоосун, ичкен дарыларына ушул деле бир неме болот эди да. Ошон үчүн энди эл журтубуз ынтымакчылык берсин. Ушундай ошо Хашимга чоң рахмат, ден соолугун берсин. Шу мен ушулардын мээнети кичине өзөгө чыксын деп бир ооз айтып коеюн деп келдим да. Рахмат. Рахмат ушундай. Так, дагы айта турган сөзүңүз барбы? Жок, сөз. Ушуну эми бүтүрөлү да. Эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, мынакей өзүбүз көрүп атабыз. Демек, сөзсүз түрдө эле үмүттү үзүп токтоп калбаш керек экен. Бул берген ар кандай ооруга ушу дабасын, шыпасын Аллахым сөзсүз берет экен. Балким ушул эле врачтардын колунан берет, кээде ушу элдик табыптардын колунан берет. Кээде айрым адамдарды угуп атабыз, өздөрү да билбей калат кантип айыгып калганын. Эмнеден шипа болгонун өздөрү да билбей айыгып калган адамдар болуп атат да. Ошондуктан бардык нерсе ошо жараткан Алланын колунда экен. Ниетибизди түз кылалы. Ушул эле бүгүнкү өзүбүз күбө болгондой, ушу элдик табыпчылыкты дагы, медицинадан дагы ушу өнүктүрүп, өстүрүүгө, ушу чогуу эл үчүн кызмат кылуусуна кандайдыр бир деңгээлде bir şart түзүүгө аракет кылсак, менимче бул биз үчүн өтө чоң жетишкендик болот. Рахмат көңүл бурганыңызга.